шаарында облустук ички иштер башкармалыгынын жаркыраган заманбап жаңы имараты курулду. Кыргыз Республикасынын ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун демилгеси менен элге сервистик тейлөө көрсөтүү санарип тештирүү алкагында Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы имараты көрүлдү. Өзүнүн мураттуу көчүрмөн аракети кызматкерлердин ички биримдиги жана жетекчиликтин жеке көзөмөлү астында 7 айдын ичинде курулуш иштери аяктады. Ortağa. Kurallı güçlerinin kol başçısı, İçki İşler Ministrliğinin hizmetkarları saltanatlı maharekeye dizildi. Bayanlagan General-Leytenant Ниязбек. Salamat çağırın arkadaşlar. Erkin dur. Ардактуу генералдар, офицерлер жана кызматкерлер, ички иштер органдарынын кадырлуу ардагерлери, бүгүнкү салтанаттын урматтуу катышуучулары. Биз кайсы гана тармак болбосун жүктөлгөн милдеттерди натыйжалуу аткаруу үчүн эң алгач иштөө шарты талапка ылайык болушу керек деген принципти тутунуп иш алып барып келебиз. Мамлекеттик жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын иштөө шарттары канчалык жакшы түзүлгөн болсо, элге кызмат көрсөтүүнүн сапаты да ошончо жогору болот. Бүгүн биз ошол элге кызмат кылуунун сапатын жогорулатууга мисал боло турган Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жаңы заманбап имаратынын ачылышына күбө болгону турабыз. Ошону менен бирге жүктөлгөн милдеттерди мындан ары дагы күчөтүү максатында кошумча автоунааларды, керектүү жабдууларды жана атайын каражаттарды тапшырабыз. Барыңыздарды бүгүнкү жакшы саамалык менен чын дилимден куттуктаймын. Талас облустук ички иштер башкармалыгынын имараты Советтер Союзу учурунда эле курулуп, мамлекеттик башка имараттарда эле жыл сайын оңдоп түзөө иштерине каражаттар талап кылынып келген. Имарат алгач маданият үйү катары 1985 жылы салына баштап, 1987 жылы кайсы бир себептерден улам курулуш иштери токтоп калган экен. Андан бери бул имарат колдон колго өкүнүчтүүсү жеке менчикке өтүп кеткен жайы да бар экен. Арадан 36 жыл өткөндөн кийин Талас облустук ички иштер башкармалыгына бул имаратты өткөрүп берүү чечими кабыл алынган. Имараттын 4 дубалдан башка эч нерсеси болгон эмес. Өз мезгилиндеги мындай көйгөйлөргө карабастан бул башкармалыкты Жоламан Шаршембаев, Феликс Кулов, Абдыбек Суталинов, Рашид Тагаев, Алымбай Султанов сыяктуу легендарлуу генералдар жетектеп, аймактын коопсуздугуна жооп берип келишкен. Ал эми ички иштер министри Улан Омоканович өздүк курамга иштөө шарттарын түзүү менен элге кызмат көрсөтүүнүн сапатын жогорулатуу максатында демилге көтөрүп, демөөрчү таап, бул имараттын курулуш иштери башталган. Курулуш 2023 жылдын сентябрь айында башталып, 7 айда толугу менен муну аяктады. Күнү түнү жүргүзүлгөн иш аракеттин жыйынтыгында көз коркок кол баатыр деген элибиздин улуу сөзү ушундай талыкпаган эмгектин натыйжасында далилденип турат. Учурдан пайдаланып, имараттын курулушуна салым кошкон демөөрчүлөргө жана башка колдоо көрсөткөн тараптарга ыраазычылыгымды билдиремин. Урматтуу мекендештер, мына ушундай жетишкендиктерди ички коопсуздукту камсыздоодогу өзгөрүүгө бет алган алгылыктуу кадамдар деп айтууга болот. Калкыбыздын бейпил турмушта жашоосун,
коопсуздугун камсыз кылууда кыргыз милициясында баардык шарттар түзүлүүдө. Мындай аракеттер дүйнөлүк стандартка шайкеш келген коопсуздук деңгээлине жетүүгө болгон аракеттер экени айтпаса да түшүнүктүү. Акыркы 3 жыл аралыгында өлкө аймагындагы ички иштер органдарына жардам сурап кайрылган жарандарыбыздын чакырууларына ыкчам чыгып, жерине жетип барып, коопсуздукту камсыз кылуу үчүн 400дөн ашуун автоунаа берилип, 200дөн ашуун имарат курулуп, оңдоп түзөөдөн өткөрүлдү. Техникалык маселелерди уюштуруу үчүн заманбап талаптарга жооп берген миңдеген атайы каражаттар алынып, колдонууга берилди. Ошентип, жер-жердеги ички иштер органдарынын материалдык техникалык базасы чыңдалып, кызматкерлердин толук кандуу иштөөсүнө тиешелүү шарттар түзүлүүдө. Элге кызмат кылуунун сапатын жакшыртууга багытталган иш-аракеттер ушуну менен эле токтоп калбайт. Жакынкы келечекте дагы көптөгөн жакшы өзгөрүүлөргө жетишебиз деп ишенимдүү айта аламын. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, мындай кубанычтуу учур жакшы саамалыктар быйылкы жылы 1-ноябрда бериле турган кыргыз милициясынын 100 жылдыгына карата жакшы жашаан болуп, элдин коопсуздугун камсыздоо үчүн ак кызмат кылып жаткан ар бир милиция кызматкерлерине өзгөчө дем кошот. Эл жерибиздин тынччылыгы үчүн, коомдук тартипти сактоо үчүн өз өмүрүн арнап, талыкпастан эмгектенип жаткан Ички иштер министрлигинин жалпы кызматкерлерине, жетекчилерине жана ардагерлерине терең ыраазычылык билдиремин. Жаңы имаратыңыздар жайлуу болсун, ар бир кайрылган жарандын маселеси мыйзамдуу чечилген жай болсун. Жалпы милиция кызматкерлерине бекем ден соолук, күжүрмөн кызматына ийгиликтерди каалаймын. Имаратыңыздар ак жолтой болсун, өлкөбүздө тынччылык, эл журтубузда эсенчилик болсун. Жаңы имарат мурда кандай акыбалда болчу, четинен тизмектеп берели. 1985 жылы Советтер Союзу учурунда Талас шаардык эл депутаттарынын аткаруу комитети тарабынан маданият үйүн куруу чечими кабыл алынган. Талас шаарынын Совет көчөсүндөгү номер 129 кварталынан 80 соток жер участогы 600 орундук облустук маданият үйүн куруу үчүн бөлүнүп берилип, курулуш иштери 1987 жылга чейин жүргүзүлүп, аягына чейин бүткөрүлбөй токтоп калган. Кыргызстан эгемендүүлүк алган жылдардан кийин курулушу токтоп калган имарат бир канча жактарга берилип, бирок курулуш жанданган эмес. 2018 жылдын 18 январында Талас облусунун депутаттар кеңешинин токтому менен курулушу бүт элек маданият үйүнүн имараты жер аянты менен Талас шаарынын муниципалдык менчигинин балансына өткөрүлүп, реестрине киргизилген. Санариптик технологияларды киргизүүнү активдештирүү максатында 2023 жылдын 31 июлунда Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын ошол кездеги башчысы Азамат Токтоналиев тарабынан курулушу бүт элек маданият үйүнүн имаратын Талас облусунун ички иштер башкармалыгына өткөрүп берүү боюнча Талас шаардык мэриясына кат сунуштар киргизилген. 2023 жылдын 2 августунда Талас шаардык мэриясы тарабынан Талас шаарынын Атай Огонбаев көчөсү номер 122 дарегинде орун алган курулушу бүт элек маданият үйүнүн имараты Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын эсебинде турган Талас шаарынын Бердике Баатыр көчөсү номер 218 дарегинде жайгашкан Талас шаардык ички иштер бөлүмүнүн имаратына алмашуу жолу менен Талас облусунун ички иштер башкармалыгына өткөрүп берүү жөнүндө номер 28 токтому кабыл алынган. Ошентип, бул имарат 80 соток жер тилкеси менен Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын ыкчам башкаруусуна өткөрүлүп берилген. 2023 жылдын 11 августунда Талас облусунун ички иштер башкармалыгына жер участогуна болгон жеке менчик укугу жөнүндө мамлекеттик акт берилип, менчик укугу каттоодон өткөрүлгөн. Имараттын курулушу токтоп калгандан бери дээрлик 36 жыл убакыт өткөн. Бул жылдар аралыгында имарат кароосуз калып, чатыры жабылбагандыктан жамгырдын суулары бетондорунан өтүп, көп жерлери көгөрүп, айрым кыштары четинен урай баштаган. Имарат ичине таштандылар төгүлүп, малдын тарыптарына чейин ташталып, жагымсыз жыт буруксуп турган. Кароосуз калган имаратта ар түрдүү ыплас иштери, адам өлтүрүү, адам сөөгүнүн табылышы, өз өмүрүн кыюу, зордуктоо сыяктуу бир катар кылмыштар жана коомчулукка терс окуялар болгондугу белгилүү. Кароосуз калган имаратты оңдоп түзөө боюнча алдын ала долбоорлор түзүлүп, Кыргыз Республикасынын ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун колдоосу жана Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Азенбек Козыкеевдин жетекчилигинде өздүк курамдын күчү, башкача айтканда ашар жолу жана деме өрчүлөрдүн колдоосу менен 2023 жылдын 16 сентябрында курулуш иштери башталган. Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы, милициянын полковниги Азенбек Козыкеев тарабынан кароосуз калган имаратты тазалоо үчүн
бир нече жолу ишембиликтер уюштурулуп, ага башкармалыктан шаар райондук ички иштер бөлүмдөрүнүн өздүк курамы тартылып, жалпысынан 200 тоннага жаккан, башкача айтканда 30 оор жүк ташуучу автоунаа менен таштандылар чыгарылган. Кызматкерлер аба ырайына карабастан, күн-түн дебестен курулуш иштерине жардам беришип, өз салымдарын кошушту. Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын жетекчилигинин көзөмөлү астында өздүк курамдын күчү, эми өрчүлөрдүн колдоосу менен кароосуз калган имарат 7 айдан ашуун убакыт ичинде заманбап болуп өзгөрдү. Имараттын жаңылангандыгы Талас шаарынын инфраструктурасынын өнүгүүсүнө салым кошуп, шаарга өзүнчө көрк берди деп бааласак болот. Жергиликтүү тургундар 36 жыл бою кароосуз калган имаратты оңдоп түзөгөн Ички иштер министрлигинин жана Талас облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчиликтерине ыраазычылыктарын билдиришүүдө. Кичине кезде ушул жерде чукой эле жүрүшүп элекпиз. Аз биз баягы командировка жүрүп 1 жылдан бери ишикте болчук. Жаңы келдик эле. Келсек жаңы өңдө көрүп атабыз. Убагында бузулуп баягы каралбай алган зданиялардын бири болчу. Имараттардын ичи. Азыр мынакей Кудай буйрса мамлекетибиз өнүгүп атат экен. Ошонун бирден бир белгиси болуп турат. Коргоо күчтөрү ушинтип баягы күчтөнө берсин. Коопсуздук жагы жакшы болуп атат. Бала чакабыз менен мындай керең кесире база берсек болот деген ишеничте болот да. Жаңы курулган Талас шаарындагы эң бир көрүнүктүү имараттардын бирине айланды деп элдин баары сүйүнүп атат. Мен да ошого кошулат элем. Ушул жакта ойногон кичинекей балдардын, жаштардын ушул жакта жүрсө абдан өзүбүзгө коркунуч пайда болчу эле. Ремонт жүрүп, УУДнын организациясы болуп калганына биз абдан сүйүнүп жатабыз. Ушул тегеректеги кошуналар, ушул жерде жашоочулар учурдан пайдаланып, мен ички иштер министрлигине ыраазычылык билдирет элем. Ушундай Талас шаарыбызда дагы ушундай имараттар курула берсин. Жергиликтүү тургундардын алкышына татыган заманбап имаратта түзүлгөн шарттар менен тааныштырабыз. Алгач имарат тарапка өтүүчү жолдон баштайлы. Талас шаарынын Кеңешбек Нуржанов жана Атай Огонбаев көчөлөрүнүн кесилишинде жайгашкан арык тазаланып, бетондолуп канал жасалды. Канал бойлой көрктөндүрүү жүргүзүлүп, арча көчөттөр отургузулду. Арчалардын ортосунда газон себилди. Каналдан өткөн жердеги 30 сотук жер тилкесине асфальт басылып, автоунаа токтоочу жай кылынды. Облустук милициянын короосу пескоблок менен толук курчалып тосулду. Түнкү убакытта жарык берүүчү прожекторлор орнотулду. Короонун четин бойлой газон себилип, түрдүү формадагы арча көчөттөр отургузулду. Имаратка кире бериштерге текшерип өткөрүү пункту курулуп, санарип көзөмөл орнотулду. Заманбап аппарат кызматкерлерди жүзүнөн таанып, кирген жана чыккан убактыларын жазып калат. Текшерип өткөрүү пунктунун ичине телевизор орнотулуп, имарат сыртындагы видео камералар туташтырылды. Нөөмөттө турган кызматкер сырткы байкоого көз салууга шарт түзүлдү. Имараттын алды тарабына брусчатка басылып, флагшток орнотулду. Флагштокко Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу, Ички иштер министрлигинин жана Талас облусунун желектери илинди. Анын алды тарабына түстүү мрамор таштары төгүлүп, пальма көчөттөрү отургузулду. Кызмат учурунда каза болгон кызматкерлерге эстелик тургузулуп, ысымдары жазылды. Имараттын алды тарабына LED экран орнотулуп, профилактикалык видео роликтер жарандарга көрсөтүлүп баштады. Имараттын жалпы аянда 6500 квадрат метрди түзүп, чатыры жабылып, түнкүсүн көрк берүүчү прожекторлор коюлду. Түнкү убакытта жарык бере турган жазуулар, Кыргыз Республикасынын герби жана милициянын логотиби орнотулду. Имараттын алды өзгөчө дизайнда иштелип, заманбап айниктер коюлду. Иш бөлмөлөрүнүн терезелеринин бардыгы пластиктен жасалды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун жарандардын кайрылууларын кароонун тартиби жана ички иштер министрлигинин коомдук кабылдамасынын ишмердүүлүгүн жогорулатуу жөнүндө буйруктарынын негизинде коомдук кабылдама ачылып, тиешелүү иш кагаздары, эмеректер менен камсыз болгон. Облустук милициянын имаратынын ичине кире бериште мамлекеттик жана саясий ишмер Исхак Разаковдон, залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовдон, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдон, милициянын алгачкы генерал-майору Эргеш Алиевдин накыл кептери илинди. Нөөмөт бөлүмүнүн жанына заманбап стилде Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни жазылып, герб жайгаштырылды. Коридордун оң тарабына ички иштер министри, милициянын генерал-лейтенанты Улан Ниязбековдун, анын орун басарларынын сүрөттөрү илинди. Анын жанында Талас облустунун ички иштер башкармалыгын мурда жетектеген башчыларынын сүрөттөрү жайгаштырылды. Имараттын 1 жана 2 кабаттарына бир нече жыпар жыттуу офистик гүлдөр коюлду. Коридорго кафель басылып, дуал шыптар жасалгаланып, диоддук лампалар орнотулду.
Санарип Кырдаал борборуна кирерде дагы адамды жүзүнөн таануучу камерага жүзүңүздү көрсөтүп киресиз. Санарип Кырдаал борборуна лейт экрандар орнотулду. Монитордон Талас облусунун аймагына коюлган 105 даана видео камераларды көзөмөлдөөгө болот. Экинчи монитордон милициянын аймактык ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнө берилген 76 даана боди камералардын иштөөсү көрсөтүлөт. Бул өз учурунда милициянын жумуш учурунда кайсы тарапта жүргөндүгүн көзөмөлдөөгө шарт түзүп, тейлеген аймагына сыртка чыгуусуна тоскоолдук жаратат. Нөөмөттө турган кызматкерлер отуруучу заманбап кресло, алды аркага, жогору ылдыйга жылдырууга ылайыкташтырылган мониторлор, столдор коюлган. Бөлмө ичинде абанын нормасын сактоо үчүн кондиционер дагы бар. Нөөмөт бөлүмүнө кирээрде манжаңызды бармак изин таануучу аппаратка саласыз. Аппарат манжа изиңизди тааныса, брондолгон эшик ачылат. Нөөмөттө турган кызматкерлер үчүн дагы жакшы шарттар түзүлүп, эс алууга ылайыкташкан бөлмөсү дагы бар. Коридор менен баратканда милиция кызматкерлеринин эл менен иш алып баруусу, жумуштан кийинки убактылары камтылган сүрөттөр илинген. Жыйындар залына киргенде залдын кенендиги көрүнүп, заманбап стол жана отургучтар менен камсыздалган. Трибуна тарапка кресло коюлуп, жазуулар жазылган. Ар түрдүү видеолорду жыйын учурунда көрсөтүү үчүн лед экран орнотулган. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун элдик курултайда сүйлөгөн сөзү, Кыргыз милициясынын 100 жыл аралыгында басып өткөн жолу камтылган сүрөт баяндар тартылган. Медициналык пунктта кызматкерлердин дене табын текшерүүгө, ийне саюуга, дарылоого мүмкүнчүлүктөрү бар. Имарат ичинде кызматкерлер үчүн ысык тамак ичүүгө ылайыкташтырылган ашкана дагы бар. Ашкана идиш аяктар, муздаткыч, стол, стулдар менен камсыз болгон. Биринчи кабатта Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын ардагерлер кеңешине бөлмө ажыратылып, заман талабына ылайык жасалгаланган. Экинчи кабатка көтөрүлгөндө келген коноктор эс алуучу чакан аянтча бар. Бул жерге диван, столдор коюлуп, телевизор орнотулган. Милициянын кенже лейтенантынан баштап генерал-майорго чейинки атайын наамдардан саат дагы жасалган. Облустук милициянын кызматтык ишмердүүлүктө жана спортто жетишкен ийгиликтери, кубоктор, дипломдор өзүнчө шкафка жайгаштырылып, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу илинген. Кызматкерлердин кесиптик даярдыгын жогорулатуучу бөлмө жасалып, керектүү курал-жарактар менен камсыздалган. Стол, стулдар коюлуп, бир катар сабактарды уюштурууга ылайыкташтырылган. Иш бөлмөлөрүнүн бардыгы заманбап шкаф, стол, стулдар менен толукталган. Бул жер конференция залы, бөлмө Санарип ыкмасында жасалып, онлайн жыйындарды дагы өткөрүүгө ылайыкташтырылган. Мониторлор, камера, заман талабына ылайык стол, стулдар коюлуп, жазуулары жазылган. Облустук милициянын атайын телестудиясы дагы жасалып, маектер, профилактикалык видео роликтер даярдалат. 25 май акыркы коңгуроого карата Талас облусунун аймагында милиция күчөтүлгөн тартипте иш алып барат. Акыркы коңгуроо салтанаттары билим берүү мекемелеринен сырткары жайларда уюштурулууга тыюу салынгандыгын билдиребиз. Ал күнү облус аймагындагы эс алуу жайлар, түнкү клубтар жана ошондой эле жол кыймылынын коопсуздугу милиция тарабынан көзөмөлгө алынат. Имарат ичинде атайын операциялар отрядынын кызматкерлери үчүн жатакана каралган. 2 кабаттуу керебеттер, матрас, жаздык, жууркандар менен камсыздалган. Эми имараттын каптал жагында жайгашкан Динамо спорт залы менен тааныштырабыз. Спорт зал ичи кенен болуп, астына резина төшүлгөн. Залдын узундугу 40 метрди, туурасы 20 метрди түзөт. Мындан сырткары көрүүчүлөр отуруучу 250 орунду аянтча биринчи жана экинчи кабатта каралган. Спорт залда кичи футбол, волейбол, баскетбол сыяктуу бир нече спорттун түрлөрүн өткөрүүгө болот. Залдын экинчи эшигинде спорттук машыгуу залы жайгашкан. Бул жерде дени сак жашоо образын түптөөгө ылайыкташтырылган бир нече спорттук шаймандар орнотулган. Спорт залдын экинчи кабатында жуунучу кабиналар жасалып, аристон коюлган. Кызматкерлер спорттук машыгуудан кийин кие турган кийимдерин салууга ылайыкташкан шкафтар коюлуп, дене тарбиясын чыңдоого толук шарттар түзүлгөн. Спорт залы имараттын бардык ички бөлүгү жылытуу системасы менен камсыздалган. Кыш мезгилинде дагы имарат ичиндеги температура жылуу бойдан сакталат. Имараттын арткы тарабына асфальт басылып, газон себилип, гүл көчөттөрү отургузулуп, көрктөндүрүлгөн. Кызматтык автоунаалар үчүн гараж курулуп, чатыры жабылган. Имараттын кооз жерлеринин бири ортолукта жайгашкан фонтан. Бул жердин айланасына брусчатка басылып, арча гүл көчөттөрү отургузулуп, газон себилген. Кызматкерлер шаркырап турган фонтандын четинде энергия алуусу үчүн атайын отургучтар орнотулган. Кызматтык итин жетелеген милиция кызматкеринин элеси камтылган айкел дагы фонтанга өзүнчө көрк кошуп турат. Имараттын дагы бир өзгөчөлүгү бардык жерге бирдей угулган колонкалардын жайгаштырылганы. Айгай белгиси, эскертүүлөр микрофон аркылуу айтылып, бардык кызматкерлерге колонкалар аркылуу жеткирилет. Фонтан жайгашкан жерге дагы позитивдүү, патриоттук музыкалар угулуп турат.
Mangayçı makale, batının gözünü ötündü. Gümrüğü hüt bayıkını, güvenini unuttu. Arası öksövünüz, gözün yası kövünüz. Altmış bütünün ölüm, hütkarına görünür. Görünür turgan sebebi, evi takkını değilik. Yeşilden kalkan semetey, ırkalken kenim biledik. Onun yakınım vurgu, zaten kenim biledik. Жаңы имараттын ачылыш аземинде Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын башчысы Азенбек Козикеевке 15 даана Лада Нива, 1 даана Mercedes Sprinter үлгүсүндөгү автоунаалардын ачкычтарын тапшырды. Имаратты демөөрчүлөрдүн эсебинен курдук. Эми ушу Талас жергесинде элге кызмат кылып, элге өздөрүнүн бизнесин кылып иштеп жүргөн демөөрчүлөр курулушка жардамын берди. Мамлекет тарабынан дагы колдоо көрсөтүлдү. Бул имарат 7 айда курулушу бүттү. Атайын ушу биздин урматтуу президентибиздин тапшырмасынын негизинде кызматкерлерге шарт түзүү боюнча биринчи очередде ушул имаратын куруп, заманбап имарат баардык шарттар менен куруп бердик. Андан тышкары мына жаңы автоунааларды бердик. Андан тышкары мына санариптештирүү багытында дагы планшет, боди камераларын баарын ачып бердик. Мындан ары милиция кызматкери санариптештирилген туруктуу иш алып барат. Кызматкерлерге түзүлгөн шарт элдин коопсуздугу жана тынч жашоосун камсыздоого багытталган. Эл арасында кылмыштуулук азайып, бейпилдик өкүм сүрсүн. Ал эми милиция дайыма кызматта жана аракетте болот. Облустук милициянын жаңы имаратынын курулушуна колдоо көрсөткөн жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө, демөөрчүлөргө жана ар тараптуу көмөктөшкөн жарандарга терең ыраазычылык билдиребиз. Талас облусунун ички иштер башкармалыгынын жаңы имараты куттуу болсун.